Бирок күн деген не дегени балдар? Билип алгыла. Ал вакытта асман жер жок болсо күн кайда болот? Низаму шамс жок. Ошон үчүн күндөн мурат эмне деген суроо турат. Кээ бир уламалар айтат, күндүн манасы бул Куранда айтылган вакыттарды айтышат. Курани Каримде яум деген нерсенин микдарыны Куранда Алла Таала эки түрлүү баяндаган. Бир жерде айтат, микдаруху алфа санати мимма таудун. Алфа санати мимма таудун деген аят бар. Фи яумин кана микдаруху алфа санати мимма таудун. Бир күндө Алла Таала микдарыны 1000 жыл деп атат. Ошон үчүн Курани Каримдеги яум деген бир маанасы экен 1000 жыл. Экинчи жерде Маарижге келгенде Алла Таала кандай дейт? Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Бул жерде 50 000 жыл деп атат. Ошон үчүн яум деген сөз бул Курандын өзүнөн атыган болсок, бул же 1000 жыл, же 50 000 жыл деп атат. Аллах субханаху ва таала жерди жаратканда 6 күн дегени эми бир күнү эмне азыркы биздин немеге алганда 1000 жылга туура келет. Же 50 000 жылга туура келет деген сөз. Алла Таала өзү билет кандай экен. Ошон үчүн көп уламалардын бир жамааты ошол вакытты эске алат дагы, анда бул жаралыш эмне болду? Узун мөөнөттө Алла жараткан болот. Узун мөөнөттө Алла Таала жаратты. Бүгүнкү күндө дагы окумуштуулар изилдеп жүрүп, асман жердин жаралыштан алдын көп убакыт ал даярданып турганын айтат. Даярданып, ошо чийки абалында турганын баяндайт. Анда деле ушул жер шарыбыз асмандын ушул аяттар негизинде көп жыл Алла Таала биринчи аны адам баласына, жаныбарларга ыңгайлуу кылып жаратканга шарт түзүп берди деген сөз айтылат.